Саламатсыздар, урматтуу Жылыстайм YouTube каналынын көрөрмандары. Видеостун башында биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий жазууну унутпаңыздар. Сиздерде бүгүн кызматыңызда да мен Махабат Жаныбек кызы. Бүгүн өзүңүздөр көрүп тургандай, аттын үстүндө өзгөчө интервью болмокчу. Кимге келип калды, кимден алат деп турсаңыздар, көптөгөн жаштардын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон улакчы мырзабыз. Азыркы учурда Достук командасынын оюнчусу Бекболот уулу Исхак мырзага келип калдык. Фархат деген байкебиз бар. Ошол байкебизден сунуш түшүп, ушу Нооруз турнирине быйыл түзүп кирдик контрактты жаңы. 2020-2019 экен. 2019 жаш күч деген Баткенин командасында. Биринчи оюнумду ошол лигада биринчи оюнум ушу жаш күч командасы менен болгон. Өзүбүздүн тажрыйбабыз көп жетишпей, көп утулуу көп болду бизде. Бул көкбөрүдө эми өзүңүздөр билесиздер, эң кооптуу спорт. Ооба. Спорт жүзүндө эң кооптуу спорт ушул көкбөрүдө. Андай болгон эмес бирок. Ушу былтыр өтүп кеткен жылы өзүмдө ушундай бир токтогул коюнга барып келгенден бир травма болуп калды. Улакчылар өзү негизи уколдон аябай коркот. Ошо 10 күн укол алганга дагы ошентип ошондой болду да. 2 оюн өткөзгөндөн менде ушундай болгон. Өзүңүз айтып кеткендей жылдыз оорусу болгон менде. Мисалы айта кетсек, ушу Манас Ниязов байкебиз, Рустам Туналиев, көп эле улакчы байкелер азыр. Апам көрбөйт оюндарды. Оюн башталганына өзү деле айтып калат. Эшикке чыгып кетем дейт. Саламатсызбы агай? Саламатсыздар. Кандайсыз? Сиздер бүгүн интервью алалы деп келип калдык. Жогоруда сүйлөшүп, айтылып кетилгендей, бүгүн биздин көрөрмандарга бир ачык маек тартуулап беребиз деген үмүттөбүз. Колдон келишинче аракет кылабыз. Кандайсыз? Азыркы учурда эмне менен алексиз? Биринчиден ассаламу алейкум. Жалпы ушу кыргыз көкбөрүсүнүн көрөрмандарына, кыргыз элине салам жолдоп кетем. Азыркы учурда ушу президенттин кубогуна даярданып жатабыз командабыз менен, Достук командасы менен. Сбордобуз, балдардын баары. Сбордо. Азыр убакыт сбордо өтүп атат. Анан Достук командасында жогоруда тааныштыруууда айтып кетпедикпи? Достук командасынын оюнчусу депчи. Достук командасына канча жыл болду келип ойноп калганыңызга? Негизинен эле бул командага кимдин сунушу менен келип калдыңыз? Достук командасында быйыл Фархат деген байкебиз бар. Ошол байкебизден сунуш түшүп, ушу Нооруз турнирине быйыл түзүп кирдик контрактты жаңы. Быйыл Кудай буйрса 31-нде биринчи дебюттук оюнубузду жасайбыз Достук командасында. Кудай буйрса биринчи оюн Достук командасында. Биринчи жыл. Контракт түзүп келип калдык дедиңизби? Анан биз дагы көрөрмандарга сизди тааныштырып атканда айттык да, мыкты оюнчу, көптөгөн жаштардын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон мырза депчи. Анан көпчүлүк эле оюн талашына мисалы улакчыларды абдан бир көз күйдүргөн улакчылардын бирисиз да. Анан мисалы өзүңүз тууралуу кененирээк маалымат берип тааныштырып айтып кетпейсизби? Исхак мырза деген ким өзү? Анан улакай эмне болуп келип калгансыз? Өзүм жөнүндө тааныштырып кетсем, мен Бекболот уулу Исхак, Чүй областынын Жайыл районуна караштуу Сусамыр өрөөнүндө туулуп өскөм 2004-жылы. Өзүм улакка келип калганымдын себеби өзүм аталарым, чоң атам улакчы болгон. Өзүбүз негизи ата тебибиз менен ушу улакчы балдарыбыз баарыбыз. Неберелери да улакчы, чоң атам, өзүм ата-аналарым да улакчы. Ошо аталарыбыздын жолун жолдоп эле ушу улак дүйнөсүнө келип калдык. Кичинекейибизден эле ат менен чоңоюп, ат менен өстүк. Ошол себепкер болду го дейм, аталарыбыз дагы себепкер болду бул ушул учурга азыр келип калганыбызга. Негизинен эң биринчи кайсыл командада ойноп баштадыңыз эле? Эң биринчи 2020-2019 экен. 2019 жаш күч деген Баткенин командасында. Биринчи оюнумду ошол лигада биринчи оюнум ушу жаш күч командасы менен болгон. Андан кийин Кочкордун Акбарс деген командасына тарткам бир оюн. Андан кийин ошо чемпионат болуп калды, жаштар чемпионаты. Ошол менен Чүй менен барып, ошо Чүй менен барып келгенден кийин Сары Өзөнгө кошулдук. Сары Өзөндө 2 жыл ойнодук. Сары Өзөндөн кийин ошо буйрса Достук командасы менен көрүзөлдөп турабыз.
Анан сиз айтып калбадыңызбы жогоруда сөзүңүздө командаларды санапчы, анан мисалы ушул командалардын арасында кайсынысы бир эсте каларлык көп мисалы жеңиштерди алып келген оюн болду эле? Эми кандай десем, Сары Өзөн командасы да эми албетте. Бул өзү Сары Өзөн чүй командасы, өзүбүздүн жерибиз, өзүбүздүн элдин командасы, өзүбүздүн чүй элдин. Ошол командада көп ийгиликтерге жетиштим десем болот. Ошол командада жүрүп Кыргызстан курама командасына кошулдук. Кыргызстан курама командасына кошулуп жакшы ийгиликтерди көрсөтүп келдик. Эсте каларлык ушу Сары Өзөн командасында болду. Эмнеге дегенде ошо Сары Өзөн командасына кошулуп жатканда Сары Өзөн командасына эмес, бул Сары Өзөнгө тандалып атканда ушу Сары Өзөнгө кирем деп аракет кылып көптөгөн ийгиликтерди жараттым десем болот өзүм. Сары Өзөн командасы эсте калды. Эми башка командалар деле эсте бар, эми алар жамандаш болбойт го. Ооба. Бүт команда жакшы, бүт команда эми ар бир сбордо бир эсте каларлык окуя болот да. Ар бир командада жакшы эсте каларлык окуялар болду. Мисалы ошол оюн талаасында жүргөндө кызыктуучулар көп эле болот деп айтып калбадыңызбы? Анан мисалы утулуп калгандагы убактар болот, Анан ал убакта мисалы мен ушул нерсени кылбаганда утулбайт элек деп ичиңизден аяттың деп калган учурлар болгонбу? Андай учурлар көп болот. Ар бир спортто бирөө утулуп, бирөө утат го. Ооба. Анан ушу Сары Өзөн командасында жүргөндө бизде өзүбүздүн тажрыйбабыз көп жетишпей, көп утулуу көп болду бизде. Ошондо эми катачылык кетирет ар бир оюнчу. Ошондо эми өзүңдү күнөөлүү санап каласың ушул жерден. Эңбей койсом болмок, кээ бир жерден эң койсом болмок, кээ бир жерден туура эмес кылып коесуң. Ошондо өзүңдү күнөөлүү санап, жана жерден решающий моменттерде чече албай калган убактарды, сала албай калган убактарды оюн бүткөндөн кийин эстеп. Өзүңдү кандай десем, ичиңен сөгөсүң, ачыгын айтканда. Ошондой учурлар болот убакта. Ызаланасың, ыйлагың келет, бирок жанагындай элдин алдында ыйлаш бирке. Эркек андай эме болбой калат го дейм. Бирок биз иштен ыйлайбыз деп койсузбу? Эч кимге көрсөтпөй. Ошондой моменттер болот. Анан жер улактар болот, өзүбүз чүйдө жер улак чабабыз көп. Ошо жер улакта ушундай учурлар көп болгон. Утулуп калган моменттер болот. Ошол моменттерде, решающий моменттерде өзүмдө көп болгон. Мисалы өзүмдүн айтып кетсем, көп мындай финал оюндарда катачылык кетип болгон учурлар болгон. Ошондо өзүмдү аябай күнөөлүү санап ошону калгам да. Сөз түрдө мисалы ар бир кызмат дейбизби, ар бир мисалы кесип дейбизби, бир кыйынчылыктар менен кошулот эмеспи? Ооба. Анан ошол убактарда коем бул меники эмес экен деп, же болбосо бир ошол кыйынчылыктарды көтөрө албай калабызбы, бир кеткибиз келген убакт болот го. Ошондой бир убактарыңыз болду беле? Коем убакты таштап эле коеюн, башка кесипке кетсемби балким деген. Бул көкбөрүдө эми өзүңүздөр билесиздер, эң кооптуу спорт. Ооба. Спорт жүзүндө эң эле кооптуу спорт ушул көкбөрүдө. Андай болгон эмес, бирок ушу былтыр өтүп кеткен жылы өзүмдө ушундай бир токтогул коюнга барып келгенде бир травма болуп калды. Ошондо айткам өзүмө өзүм, блин, ушу улак токтотот окшойм деген ойлор кеткен. Кайра эле ойноп кетет экенсиң. Анан башында андай болгон эмес, таштап коем, бул спорттун аягына чейин барам мен. Өзүм мыкты экенимди далилдешим керек. Кудай буюрса азыр жакшы, Аллага шүгүр. Жакшы келет алыс десем болот. Ийгиликтерди жылмайтып көптөгөн. Сиз айтып калдыңыз, эң чоң травма алгам депчи. Эмне травма эле ал? Мисалы кайсы оюнда, кайсы аттын үстүндө жүрүп, эмне болуп травма алдыңыз эле? Ушу колуман жаракат алгам. Кол жакшы иштебей калган десем болот. Ошо оң колум болчу. Ошондо укол алып бир 10 күндөй жаткам. Ошондо аябай кандай десем бир улак тартып жүргөнүмө өзүм кейип кеткем 10 күн ичинде. Анан улакчылар өзү негизи уколдон аябай коркот. Ошо 10 күн укол алганга дагы ошентип ошондой болду да. Үйдөгүлөр каршылык жаратып калса керек. Үйдөгүлөр ата-энем жаңы тартып баштаганда каршылык. Эми
ар бир ата энелер көргөзөт го дейм. Бул эми мен кооптуу спорт, сен өмүрүң үчүн эч ким жооп бербейт да. Айтышты атам, апам өпкө тең айтты. Тартпай эле кой, травма аласың деп. Анан бизге результат көрсөтүп, чоңураак командага кирип тартып баштагандан кийин андай кылган жок, наоборот, колдоолорун көрсөтүп, азыр жараткан ийгиликтерин көрүп кубанып турушат. Ата энемдин колдоосу мен үчүн өтө чоң, бир туугандарымдын ата энемдин колдоосу чоң. Сыймыктанып калышат. Ой, менин балам достукта ойнойт да, менин балам улакчы да деп. Кудайга шүгүр. Ата энемдин бетин, эл караган бетин жер каратпаганга аракет. Мен мисалы улакчы агаларды көрүп калган убакта баары эле мындай жөнөкөй келет да. Анан мисалы жылдыз оорусу менен ооруп калган убактарыңыздар болду беле? Эми улакчы деп баары эле кадырлап мынтип жакшы көрүп турса. Эл таанып калган убакта. Өзүм эле айта кетсем, ушу Сарыөзөн командасына кошулганына жаңы кошулуп 2 оюн өткөзгөндөн менде ушундай болгон. Өзүңүз айтып кеткендей, жылдыз оорусу болгон менде. Өзүм ушу Кожомкул деген айылда, ушу Сокулук районунда Бекназар Аматов деген байкебиз бар. Ошол айткан. Адам заматта эле түшүп калат. Эл көтөрөт экен да адамдычы. Спортсмен эл көтөрөт экен. Ошол нерсени унутпаш керек экен. Анан ошондон кичине сөзүн эске алып өзүбүзгө келгенбиз кайта. Жылдыз оорусу менен ооругам деп калдыңыз, мындай. Жылдыз оорусу менен ооруганда эми антип эле эч ким тоготпой кеткен. Эми кичине мындай. Сен чүйдүн командасын тартасың, чүйдүн эли эми сен көтөрмөлөйт. Ошол сөздөр кандай сен мындай. Көтөрө албай, ушундай болуп калган, киши тоготпогонсу, ошондой сыяктуу болуп калган. Ошо байкем айткандан кийин кичине адам болуш керек экен деп ойлонуп кичине эсибизди жыйганбыз кайта. Кой оорубайын деп, сени көтөрчү да эл, түшүрүп койчу да эле. Спортсменди көтөргөндө эл, түшүрүп коюшту экен. Ошол азыр жөнөкөй болгонго аракет кылабыз болушунча. Кудайга шүгүр азыр. Атам да айтат көп. Жөнөкөй бол деп. Жөнөкөй болсоң көп ийгиликтер жаратасың деп ата энем айтат. Сурагым келип турганы, бул көк бөрү оюнун кандайдыр бир кесип катары кабыл алсак болобу? Сурайын дегеним, эми улакта жүрүп көп акча тапса болобу? Албетте болот. Азыр улакчылар Кандай жолдору бар? контракт менен улак тартышат да. Мисалы бир командадан бир командага сен келишим түзүп анан киресиң. Документальный кагаз жүзүндө. Кагаз жүзүндө болсо дагы ошол команданын жетекчилери менен бир келишим шарт түзүп, анан киресиң. Мындай эле барып кирип ойноп кетип, андай кыла албайсың. Контракт менен киресиң. Мисалы 1 жылга түзөсүң, 2 сезонго түзөсүң, ушундай. Көк бөрүдөн мен оюмча жакшы эле акча табышат. Көп байкелерибиз бар. Ушу улактын аркасынан көп ийгиликтерге жетишкен. Мисалы айта кетсек, ушу Манас Ниязов байкебиз, Рустам Туналиев, көп эле улакчы байкелер азыр. Көп ийгиликтер жаратты да ушу көк бөрүнүн аркасында эле. Эл таанып, ушул айтып кеткен, атап кеткен улакчылар Орто Азияга таанымал улакчылар. Ооба. Табат, көп акча табышат. Тапса болот. Тапса болот. Мисалы сурайын дегеним, биз бир кесипти аркылап жатканда сөзсүз түрдө мен ушул адамга окшошкум келет деп бир күмүр тутуп калабыз го. Ооба. Сиз кимге окшошкуңуз келип, көбүнчө далалат кылчу элеңиз? Мен ушу жашыраак кезде ушу Насакеев Улан деген байкебиз бар, агабыз. Бөрлүү командасына чапкан. Ошол байкени, Рустам Туналиев байкенин оюндарын көрүп чоңойтуп десек болот. Ошол кезде Рустам байке дагы, Улан байке дагы пикте болчу. Ошол байкелерди туурап айылда улак тартканда ошо казанга кирген көрүп, биз да кирип, ошол байкелердин оюнун көрүп чоңойтуп десем болот. Анан эң башкысы бул оюн талаасында жүргөндө сенин эң жакын досуң бул аргымактан башка эч нерсе болбой калат да. Анан мындай кайсы оюнда мисалы атыңыз мынтип башкарылбай, баш бербей, мисалы жинине тийип деп койчу улакчылардын сөзүндө. Жиниңиздерге тийген мисалы аттарыңыздар болду беле? Ооба, андай көп болот. Мисалы сбордо жүрүп бир атты даярдайсың да. Бир аян даярдайсың. Атың менен мындай сүйлөшүп каласың кадимкидей эле.
ошол ат бир оюнда жакшы оюн көргөзүп, чечүүчү оюнда бир жакшы болбой калышы мүмкүн. Ошол учурда кичине атыңа жиниң келет. Андай учур өзүмдө көп болгон. Сарыөзөн командасына жүргөндө өзүмө ат мындай өзүмө ылайыктуу ат минген эмесмин. Ошол учурда көп болгон. Менде көп болгон да, мисалы өзүм айтып кетсем. Атта тил эле жок деп коет го. Сүйлөшөм кээде кадимкидей. Сырдашасыз. Сырдашам. Буюрса ошол ат көп ийгиликтерди жаратабыз деп турсак ошол ат менен өзүм көңүлүмө толгон ат болду ушу көк бөрү дүйнөсүнө келгенден бери ушул ат. Анан мисалы айтып калдыңыз сөзүңүздө, өзүмө ылайыктуу ат минбей калгам депчи, минген эмесмин деген. Анан мисалы ал жакта аттарды өзүңүздөр тандайсыздарбы? Өзүбүз тандайбыз албетте. Ал жерден 12 балага мыкты ат чыгыш бул өтө кыйын нерсе да. Анан ошол жерден тренировкалар болот, ошолорго аттар келет. Ошол жерден тандап минесиң. Ошол аттардын арасынан эң мыктысын минесиң да. Ошондо дагы өзүңө мындай бүт жери мыкты болуп турса да бир минус болот да. Ошол жери жакпай калат да. Менде болгон да ушундай. Мисалы оюнга чейин даярданып атканда сонун болуп оюңуздардагыдай ойноп берип, бирок оюн таласына кирген убакта Оюн таласында ошо аткарып турган жумушту кичине болбой калат да. эркелеп коет аттарыңыздар. Жиниң келет, конечно. Ошончо даярдап үйрөткөндөн кийин оюн таласына келгенде аткара албай калсаң. Мына мисалы азыркы учурда бул көк бөрүнү казактар дагы биздин оюн деп талашып келишет. Мисалы казактар менен ойноп калган убактарда айырмачылыктарды байкап каласыздарбы? Бул көк бөрү эми кыргыздын эле оюну. Эч кандай казактын оюну эмес. Казактыкы көкпар го. Казакстанга барып ойноп келдик. Ушу жас камалар ойноп келгенбиз. Айырмачылык өтө эле чоң. Бизде тайгазан, аларда жер. Муляж тартышат көбүнчө алар. Биздики теке тартабыз биз. Айырмачылык ошо казан эле го дейм. Анан текеси. Оюнчуларындачы мисалы мен кыргыздын улакчыларынын оозунан угуп калдым элем. Биз кичине мындай кеңпейил келебиз депчи. Анткени мисалы казактардын оюнунда кичине кандай десем, оюндары мындай кандай десем мындай чынчыл өтпөй калат деп. Эми өзүңүздөр көрдүңүздөр ушу өтүп кеткен дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында финалда кыргыз казактын оюнунда өзүңүздөр көрдүңүздөр таза эмес оюн болуп калды. Эми ал ушу казак элин жамандаш эмес, негизи ушу бир 10 адам, бир 10 миң деген адамды жаман көрсөтүп кой десем болот. Эми ар бир спортто болот го, бир жер үстөмдүк кылып, ошондой болуп калды окшойт. Көкпар биздин оюн биз учуш керек дегендей болуп калды. Эми казак улакчыларын эле жамандаш болбойт. Мен анткени Казакстанга барып улак чаап турам. Жакшы сыйлашат, коноктошот. Досторубуз бар Казакстанда. Жамандабайм эч улакчыларын. Болбой эле эми бирок жер үстөмдүк кылат ошондой кыргыз казактын оюну. Если Казакстанда болуп калса жер үстөмдүк кылышат. Кыргызстан улакчыларычы Казакстандын улакчыларына мамилелери кандай? Кыргыздын улакчылары эми биз сөз кыргыз эли жоош эл келебиз го. Конок конокту сыйлаганды билебиз. Казактын оюнчулары келгенде биз жашнак ойноп кетиргенбиз. Кетиришкен ушуга чейин 2016 дүйнөлүк көчмөндөрдө байкелер. Биз жакшы эле кабыл алып, жакшы коноктоп кетиребиз. Андай чыр-чатак кылып, андай жок биздин. Кыргыздын улакчы балдары чынында мыкты. Жоош да келишет. Мисалы кайсы улакчы агабыздан тарбия таалим алып калдыңыз? Мисалы бул жагынан мындай болот, бул жагынан тигиндей болот деп акыл насаатын көбүрөөк айтып. Ушу алдыда айтып кеттим, ушу Кожомкул деген айыл бар. Ушу өзүбүздүн айыл. Ушу айылда улакчы байкелер бар, легендарлуу. Темир Молдокулов, Рамзат Бөкөнбаев деген. Бизге мурунку рассвет командасына тартып кеткен оюнчулар Азат Бейшекеев, Асат Насыпбеков деген, Аматов Бекназар. Ошол байкелер мени ушул улакчы болушума ошол байкелер да себепкер болду десем болот. Ошол байкелердин салымы өтө чоң. Ушу мен ушул убакка жетишиме, ушул даражага келишиме
Ошол байкелерди ээрчип жүрүп, акыл насааттарын угуп жүрүп азыр жакшы. Азыр деле айтышат. Кээ бир жерден тура эмес кылып койгуң, ар бир кишиде кемчилик болот го. Ооба. Айтып турушат азыр деле. Тигил жерден тура эмес кылып койдуң, ошоң оңо деп катачылыктарын ар дайым айтып турушат. Ошол байкелер үйрөтүшкөн, ошол байкелерден акыл насаат алып улакчы болуп калат. А мисалы улакка кызыккан жаштар мисалы сизден Исхак агай, мага ушинтип мисалы кайсыл жактан кандай кылыш керек, мага өзүңүздү мисалы акыл насаатыңызды айтпайсызбы деген жаштар болуп калабы? Негизи андай деле жок, азыр өз жашпыз го. И. Алдыда болуп калат болуш керек. Болуп калса айтабыз. Эң биринчиден жөнөкөй болуш керек экен спортсмендер. Жөнөкөй болсоң Алла таала өзү берип коет экен. Мисалы көпчүлүгү улумундагылар айтып калат, азыркы жаштар мисалы кызууңар башкача тарапка кетип атат, башкача чоңоюп атасыңар депчи. А сиз улак жаатында жүргөн мырза катары сурайын, мисалы улакка деген суроо талап күчпү жаштардыкы? Азыркы жаштар кандай десем, азыркы жаштардан чыгып келатышат, бирок көп эмес, аз. Азыркы балдар эле шаардык болуп кетти. Телефон болуп кетти азыр бүт эле. Улак тарткан балдар аз. Эми жаштарга айтып кетмекмин, жаш балдарга. Бул көк бөрү деген кыргыз оюну жүзү да. Ойнош керек бул оюн, ата бабабыздан калган оюн. Үйрөнүш керек, ат миниш керек деп. Ошону айтмакмын балдарга. Мисалы биз бала кезде отуруп алып, мындай асым көптү тиктеп деп коеюнчу. Бала кезде кыялданчу элек го, азыркы жашообузду мисалы. Анан азыр улак талаасында мисалы тартып ойноп жүрөсүз, көпчүлүгү сизди таанып, ата-энеңиз да жоготу айтып кеттиңиз. Менин уулум улакчы деп сыймыктанып калышат депчи. Мисалы азыркы жашооңузду бир кездер кыялдангансыз да? Албетте. Мен ушу алдыда айтып кеттим го, улам майкени, Рустам майкелерди көрүп жүрүп, улагын оюндарын көрүп жүрүп, ошол учурда мурунку бузулуп кеткен азыркы ипподром болчу оюн, ошол жерге оюн көргөзөм, ошол жерде элдин алдына чыгып оюн көргөзөм деген кыялдар бар болчу. Ал кыялдар орундалды десем болот. Анан чүйдүн ушу Сарыөзөн командасына кошулам деген кыялдар болчу. Ал кыялдарым орундалды десем болот. Кудай буйрса жакшы. Мисалы ошол кыялыңа мындай бирден тепкич менен жетип келатканда бир өтө сүйүнөт эмессиңби? Анан сизге мисалы кел Сарыөзөн командасына ойно деген сунуш түшкөн убакта мындай кандай сезимде болдуңуз? Чечимди шак эле бат эле кабыл алдыңызбы же кичине ойлонуу болдубу? Эми Сарыөзөн командасы чакырганда ал сезимдерди сөз менен айтып жеткизиш өтө кыйын азыр чынын айтып. Ким тарабынан сунуш түшүп калды? Адлет деген байкебиз бар. Ошол байкебиз чакырган. Исхак кел ойно. Сарыөзөнгө ойношуң керек уже деп ошол байке чалган. Ошондо барам деп эле айткам. Анан атама чалдым. Атама чалганда эле айтты. Барыш керек, тартыш керек. Бул чүйдүн командасы, чүйдүн намысын коргоп тарт деп атам айткан. Чалганда эле айткам, сразу тартам болду деп. Бир чалуудан эле макулдугуңузду бердиңиз. Макулдугум берген, ооба. Ал макулдук бербей коюш ката го дейм, чоң ката. Кечирилгис ката го дейм. Кеңиз агай анда мисалы бала чакка айтсак, азыркы мен кыялданчумун бала чагымда деп калдыңыз. Мисалы ошол кыялдарды ишке ашыруу үчүн кандайдыр бир мисалы тактикаларды, иштерди жасачусуз да? Ооба. Мен өзүм чабан болчумун, күлүк чапчумун кичине. Тайларды үйрөтүп, ошо тай үйрөтүп жүрүп, айылда балдар бар. Ошолор менен анда мүшөк улак тартчубуз. Тайгазан короп, мүшөк тартып, кышкысың, түштө чыгасың, кечке чейин тартасың ошо мүшөк. Ошентип жүрүп улакчы болдук. Башында тай менен тартып жүрдүк, кичинекей кезде. Эшек менен тарттык, эшек улак. Анан ошентип жүрүп, 8-классымда айылда ушу айылдын командасына кошулуп тарткам. Өзүбүздүн классташ балдар болуп, поколение деп коет, ошого чыгып тартып 8-класста башталган да. Мисалы ошол 8-класска кайталганда 8-класста улак тартып ойнопсуз команда менен. Ал биринчи оюнуңузда мисалы жеңишке жеткирген оюн болду беле? Ооба. Анда 8-класс кезде поколение болуш мектеп ичинде, мектеп арасында. Ошол учурда өзүм үйдө ооруп жатып, кышында болчу. Анан классташ балдарым келип,
оюнга чык деп ошентип ээрчитип кетишкен. Анан ооруп жаткан үйдөгүлөр чыгарбай, анан ошондо терезеден качып кеткен. Терезеден качып оюнга баргансыз. Оюнга баргам, ошондо утканбыз. Биринчи оюн ошо жеңиш менен башталган да. Мисалы ошондой кыргыздар ырымчылбыз го. Ошондой бирдемкени ырымдап коебуз. Анан демек бул менин биринчи команда менен ойногон оюнум жеңишке жеткирип аткандан кийин демек менин жолум ачык болот экен деп ойлоп, дагы кадамдар жасап баштасаңыз керек. Эми ал учурда ошо айыл ичинде оюндарга албетте биринчи оюн жеңиш менен башталды, дагы жеңишибиз керек деп. Дагы классташ балдар чогулуп оюн уюштуруп ошентип мектеп арасында оюндарды өткөзүп жүрдүк көп. Мектеп ичинде оюндарда көп жеңишке жеттик. Биз 10 класска чейин, 11 класска чейин чемпион болуп жүрдүк. Анан азыр кандай билбейм, азыр көптөр ойношпойт го эми жаштар. Биз бирок жума сайын ойночубуз. Окуп жүргөн кезде. Улакка деген кызыгуу күч болчу экен да. Улакка деген кызыгуу өтө күч болчу го. Улак чок болуп калса мүшөк жазып алып, мүшөк ойночубуз. Ошентип жүрүп эле улак чогуп кеттик. Мисалы оюн талаасында жүргөндө сөзсүз түрдө бир травма алуу болот да. Ооба. Анан бир оюндан кийин мисалы канча убакыттан кийин өзүңүздөргө келесиздер? Бул көкбөрү негизи травма көп ала турчу оюн. Анан өзүңдү мындай аяп тартасың. Кудай сактасын, азыр травма, серьезный травма эле ала элекпиз. Эми травма алган байкелерди көрүп жүрөбүз. Өзүм аталаш тууган бир байкем бар, Эламан деген Нурболотов ынтымак командасына чаап кеткен. Ошол байкем бир оор жаракат алып 2 жыл тартпай калды. 2 жылдан кийин кайра оюнга кайтты да. Негизи бир убакыттан серьезный травма алып калсаң бер жагы деген бир жылдан ашык убакыт кетип калат да. Анан мындай кичине тытылып кеткен болсо кайра эле тартып бересиң го. Апаңыздын тынчсыздануусун сурагым келип турат. Апам көрбөйт оюндарды. Оюн башталганына өзү деле айтып калат. Эшикке чыгып кетем дейт. Эшикке чыгып, анан оюн бүткөндөн кийин чалам өзүм. Өзүлөр чалып калат. Мен жакшымын деп. Ооба, өзүм айтам. Жакшы, алтсан мамам, денсаулыгым жакшы деп айтам. Анан кийин оюнду көрүшөт. Анан атам, инилерим болсо көрүшөт. Ошентип чалып коем апама. Жакшымы, аман эсенби. Бирок өзү оюн көрбөсө дагы оюн талаасында жүргөн баласына кабатырланып, дуа кылып айтып турса керек. Ооба, ар бир эне тынчсызданат го дейм баласы үчүн. Өзү деле айтып калат. Аябай мындай бир орунга тура албай калам. Дуа кылып турам ар дайым ушинтет. Ошол апабыздын, атабыздын дуаларынын аркасында келатабыз го дейм. Койчу балам тартпай эле койчу, менин жүрөгүм ооруйт экен, мен сарсанаа болот экенмин деп. Айтышат, азыр мындай кээ кезде айтып калышат, мындай дасторкон үстүндө отурганда. Мен эми өзүм ушу көкбөрдөн акча табам. Иштебейм деле негизи. Ачыгын айтканда. Ушу көкбөрдөн акча табам. Кээде тамашалап айтып коем, мага акча бергиле, анан ушу көкбөрдөн тапкан акчаны бергиле, мен тартпай эле коеюн, тамашалап коем. Күлүп коюшат. Мындай бирок аябай эле тыюу салып тартпайсың, болду токтотосуң деген андай кылышкан жок. Наоборот, азыр колдоп турушат. Кай жакка барсам дагы баталарымды берип, бир туугандарым ар дайым кол үстүндө. Эч тоскоолдук кылышпайт. Сиз айтып калбадыңызбы? Мен мисалы улактан акча табам депчи. Мыкты оюнчулардын гонорары канча болот? Мисалы аны сиздер өзүңүздөр ставка коюп аласыздарбы? Мен мисалы гонорарым ушунча деп. Же болбосо кандайдыр бирөө тарабынан сунуштар түшөбү? Ар бир улакчынын өзүнүн результатына жараша баасы болот. Мыкты улакчылардын баасы азыр кымбат аябай. Сиздикин билсек болот анда. Меники сыр койду эле. Сыр деп атканыңызга караганда өтө чоң окшойт анда, э? Кудайга шүгүр. Сыйлыктарыңыз тууралуу сурагым келип турат. Сыйлыктар. Сарыөзөн командасына кирген жылы Норузда. Ошондо ынтымак командасы менен финал ойноп утуруп койгонбуз ынтымак командасына. Ошондо бир байкебиз козу берген. Ошондо жана азыр ушуну хит болуп атат, Арашан деген. Ошол козулардан бирди берген. Ошол эң биринчи сыйлык болгон. Көкбөрү дүйнөсүнө келип сыйлык алган ошондо болгон.
Сиздин күйөрманыңыз болчу экен ал байке. Эң ошол сыяктуу. Ай, Сары Өзөнүн жаш оюнчусу деп берген. Ошондо эң жаш оюнчу мен болчумун Сары Өзөндө. Ошондо берген. мисалы кандай неме болду? Келип, козуну тапшырды. Оюн бүттү, оюндан кийин бир 10 күн ушундан кийин ушундай күндөн кийин барып алдым. Бир башкача сезим болгон анда. Жана Сары Өзөнгө чакырган Адлет деген байке менен баргам. Толкундан камайбай, жап-жаш болуп, алган туура эмес болуп калдыбы деп кайра өзүм сурап эдим. Бир ичиме сүйүнүп, кайра өзүмө сурап коюп ушундай болгон. Ал байкелерге да чоң рахмат, Алла ыраазы болсун аларга да. Ушул учурдан пайдаланып ыраазычылыкты айтып кетем ал байкелерге. Ошондо биринчи жолу берилди, андан кийин берилип жүрдү. Кудайга шүгүр. Эмне сыйлыктар берилип жүрдү ошолордон? Акчалай берилет, оюн учурунда акчалай сайышат. Акчалай алабыз. Ушу 3 козу, 2 козу, 3 козу алдым окшойт. Анан акчалай сыйлык болгон. Мисалы кийин келечекте өзүңүздүн ой кыялдарыңыз барбы? Мен Улак талаасында мисалы кандайдыр бир көптөгөн жаштарды тарбиялап чыгарып, сборный команда ачам деген. Буйрса, азыр көп улакчу тренер болуп кетти го. Негизи азыр тажрыйба дагы топтой берсек, албетте бар. Жаш балдарды үйрөтүп, өстүрүп, ушу көкбөрүгө кызыктырып, улакчы кылып чыгарыш ойдо бар. Бирок ага дагы бир убакыт керек, көптөгөн. Тажрыйба жыйнаш керек, дагы өзүбүзгө дагы көптөгөн тажрыйба жыйнап, анан үйрөткөн жакшыбы дейм. Анан бул улакта кандайдыр бир жаш өлчөм бар болуш керек, Мынча жаштан кийин мисалы адам өзү деле ойной албай калса керек. Ойноп жүрүшөт азыр бир 40 жаштагы байкелер ойноп жүрүшөт. Азыр эң бир максимальный ойногон бир 35 жашга дейм лигада ойногон. Бул көкбөрү кандай десем, бат эле картайт го ушундай. Көп жерден травма аласың. Көп жериң ооруйт. Ден соолук менен алышкан оюн. Ооба. Ден соолугуң бул оюн үчүн, бир ден соолугуң үчүн эч ким жооп бербейт. Травма опасный оюн. Бирок Кудайга шүгүр ойноп келатабыз. Эчтеке эле Кудай сактасын. Анан мисалы бир оюнда ушундай бир учур болгонбу? Кандай десем, мисалы оюн калыс таза өтпөй калып, бирок ошол нерсени далилдеп бере албай калып, иштен тызылдай калган. Андай боло элек. Ар бир ойногон оюн. Бул өзү бизде андай оюндарда өзүнүн калыстары бар го, ушу көкбөрүдө. Калыс болуп жүргөн байкелер таза карашат. Анан бир командага тартып же бул командага тартып андай жок. Кимиси күчтүү ошол утат. Көбүнчө утууда мисалы эмнеден ката кетиресиздер? Өз даярданбай калабыз кээде. Ошондон эле го дейм. Дайындыктан эле го дейм бул нерсе. Мисалы жакшы оюн көрсөтүш үчүн канча айлап даярданасыздар да туурабы? Ооба, сборду аз болуп калды дегенде 1 ай өтөсүң. Мындай оюндарда, чемпионаттарда 1 ай даярданып. Бул көкбөрүгө өзүңдү да даярдайсың, ат да даярдайсың. Айтор убактың ошол ат менен өтөт сбор учурунда. Сбордо ат минесиң, залга барасың. Тренировка кылбай жүргөн учурда ушу зал сбор убактысы аябай мындай өзүңө жардам берет. Ошол сбор менен сен кышта улак чаап турасың, өзүңдүн залга деле барбайсың. Ушул сборлордо эле тренировка кылып, чуркап, ошентип кылып коебуз. Негизи залга барыш керек. Ар бир көкбөрүчүгө айтып кетмекчимин. Залга барып тренировка кылып, зал аябагандай күч берет, жардам берет. Залга барып туруш керек, тренировка кылып туруш керек. Азыр улакчыларга айтып калбадыңызбы? Жакшы бир кулак кагыш кылыпчы. Анан бизди көрүп жаткан жаштар болобу, улуу болобу, жалпы өзүңүздүн көрөрмандарыңызга кайрылуу жасап кетпейсизби? Эми көрөрмандарга негизи жалпы ушу көкбөрүнүн көрөрмандарына ар бир спорт көрөрмансыз кызыксыз го. Дагы ушу көкбөрүнү өркүндөтүп өстүргөнгө салымыбызды кошо беребиз. Ушу көкбөрүнүн көрөрмандарына терең ыраазычылык. Ушу көкбөрүнүн көрөрмандары көкбөрү өсүп атат десем болот.
дагы мындан да көп колдоочулар көбөйүп жана жерде ипподромдо толуп элдер. Ошондой убактар көп болсун. Кырсыгы жок, ушу кыргыз элине ар дайым тынччылык болуп эле, ушу көкбөрүбүз өнүгүп өсө берсин.